Assalamu alaikum urmatуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жария туугандар, жария. Үйдө кармап сааганы өтө сонун уйлар сатыкка чыкты. Биз учурда кара балтадабыз. Кара балтада мондай уйлар сатыкка коюлду. Азыр бизге ээси бир четтен түшүндүрүп берди. Ээси айткан маалыматтарды биз сиздерге жеткизип беребиз. Андыктан кызыксаңыздар көрүңүздөр. Ким үйүндө уй саап, уй кармап жакшы уй керек дегендер болсо, мына өтө сонун почти элита уйлар деп койсок болот. Ушул уйлар сатыкка коюлду. Могул жакта 4 швейц уйлар бар экен. Монда 2 симентал уй бар. Булар Россияныкы туугандар. Экөө тең 4-үнчү тууттар мына бооз, жакын бооздор. Мына 3-үнчүсүн тууй турган өтө сонун швейц турат. Мына көрдүңүздөр экстерьер менен. Муну дагы бооз. Бул экинчисин тууйт. Могул жакта мына бирөөсү бирди тууптур туугандар ургачы. Экинчиси мына 4-тү тууган, 4-үнчүсүнү кечеги кечинде тууган эркек тууган. Монда уйлар бар. Жок, мен сааны ала албаймын, акчам жетпейт десеңиздер, кийин жакшы уй кылганга 4 баш 6 айлык ургачы музоолор бар. Торпоктор, ушулар да сатылат. Булар кара балтада. Мына. Көрдүңүздөрбү экстерьерлери, мындай бол кулактары сонун болуп турат. Карап коюңуздар туугандар. Ушундай ургач торпокторду алам десеңиздер дагы, андан берсе баштай берели. Мыногу 6 айлыктар, костяктары чоң-чоң уй кылганга өздөрү көрүнүп турат. Швейцаобразный ургач торпоктор экен. Мына 6 айдын төгөрөгүдөй туугандар. Көрүп атасыздарбы? Булардын дүң баасы 4-өн алсам десе 55 миңден берем дейт. Мен эми уйлар тарап көтөйүн, желиндерин көрсөтөйүн. Күн аябай суук. Короонун ичинен эми жакшылап караганга аракет кылыңыздар. Кайсы уй жаккан болсо келип көрүңүздөр. Жакында тууйм десеңиздер, тууй турган уй алам десеңиздер, мына бооздорду көрүңүздөр. Жок, даяр тууганы керек десеңиздер, анда мени видеонун аягына чейин көрүп туруңуздар. Мен сиздерге азыр түшүндүрүп берем. Буюрса мына сименталдардан баштайлы. Булар Россиядан келген. 8 айлык бооз, почти жакында тууй турган уйлар. Өтө гигант. İçindeki 4-үнчүсү туугандар. 4-үнчүсү. Машалла. Азыр кирип туруп мен сиздерге желинин көрсөтүп коеюн. Желиндери мындай желиндер туугандар. Көрдүңүздөрбү? Жакын күндөрү мына желиндерим чоюла баштаптыр. 8 айдын төгөрөгүндөгү бооз уйлар болчу болсо, мына желиндери эми созулат туугандар. Мына баштары, мүйүздөрү өтө семиз эмес, бирок ортодон жокору семиз, сонун уйлар сатыкка коюлду. Мына красавица эң сонун уй экен ичиндеги. Мынагы туугандар ичиндеги 3-үнчү туут беле, 4-үнчү туут беле бул. 3-үнчү туут экен туугандар, ичиндегисичи. Мына желиндери. Булар колдо дагы дойкага да салынган уйлар экен. Ушул уй туугандар бооз экен, примерно бир 7 айдын төгөрөгү. Өздөрү саап жүргөн экен. Ушул уй 38 литрге чейин сүт берген экен. 38 литр сүт берет дегенде, мунун тоютуну жакшылап берип, мындай норма кылып берип туугандар, жакшылап карасаңыздар берет деген сөз. Муну дагы өзүңүздөр көрдүңүздөр, желиндерин көрдүңүздөр, бойлору бийик, швейц. Ал эми могул жакта экинчиси бооз, эми тууй турган, жакында тууй турган. Мына ушул 4-өсү 6 айдан 8 айга чейинки бооздор. Мына мунун желинин көрсөтүп коеюн. Бул дагы швейц. Мына желиндери туугандар. 4 желин турабы? Бул дагы сатылат. Азыр мына жактан лампочка экранга чагылып атат туугандар. Ал эми мынагы экөөсү жакынкы күндөрү тууптур. Жанагы алды жагынан көрдүңүздөр. Мынагы 4-үнчүсүн тууптур, кечеги кечинде мына эркек. Мынагы уй 25 берет да. Мынагы уйду 25 берет деп, мына желиндери карап коюңуздар. Мына желиндери. Машалла, не деген желин, 25 литр сүт берет экен ушул. Мына эркек ургач тууган, биринчи туут. Хош. Бул азыр 10 литр сүт берип атты. 2-3 күн болгон тууганына. Мына 10 литр сүт берет экен ушул азыр. Дагы карап, жемдеп, жакшылап карап көрсөтсөңүздөр, жакшылап карасаңыздар, укушка кылсаңыздар сүтүн көбөйтөт. Мына мунун желин арт тарабы. Жакшылап карап коюңуздар.
Туғандар эми бул уйлардын баасына келе турган болсок, булардын эң кымбаты 180 миң сомго чейин барат экен. Ушул 6 уйдун ичинен дагы сүйлөшүү жолдор менен дагы сүйлөшүп түшүп дагы беребиз дейт. Дареги карап алтада, ээсине чалып так дарегин сурап келип, саап көрүп аласыздарбы, текшерип көрүп аласыздарбы, ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Буюрса ушул уйларга кызыктар болсоңуздар, келиңиздер. Баягы үйдө кармап, сүтүн саап, жакшы музотулса, эркегини же ургачысын жакшы баага сатып, жакшыраак мындай түшүм көрөм дегендер болсо, мына ушул уйларды көрүңүздөр мына. Чекеден уйлар турат сатыкка. Жакшы уйду ар бир адам сата бербейт. Жакшы уйлар чыкканда бир байкап көрүп туруп, анан жактырып алсаңыздар болот. Эң кымбат 180 миң дегенде кыскасы кайсылар экенин өзүңүздөр да түшүнүңүздөр. Ээсине чалып мага мынолуй жакты, мынуун сүйлөшөйүк деп туруп өзүңүздөр чалып сүйлөшүп байланышып көрүңүздөр. Бүт баары мына үйдө саап, колдо кармап отурат. Болгону 6 баш бар. Мына 4-өөнү кошкондо жалпы 10 баш бар. Анан уй менен иш кылам дегендер болсо, мына мисалы үчүн бир аз чоңойтуп, кунаажын кылып сатканга дагы эртең кунаажын кылып чоңойтуп туруп жакшы баада сатам десеңиздер дагы кулактары бар, мына. Баягы кулак дегенде койго салыштырып, бирок швистердин да кулагы мындай тоголок болуп, мына башкача көрүнөт да. Мына шыйрактары узун. Эртең кунаажын кылып сатканда дагы бир сонун кунаажын болуп бере турган ургач торпоктор экен. Алсаңыздар да ушундайларын агып багып көрүңүздөр. Бир пёстраясы бар могу жерде. Бул дагы сүт багатында окшойт. Мына ушул жерде бүт баары бирка менен коюлган даяр. Оякта экөөсү саалат, калганы мурун саалып жүргөн уйлар. Кыскасы келип көрүңүздөр ушуларды.